Рахмат. Урматтуу Улуттук банктын төрагасы. Бул рекордко кире турган токтом, эң кыска токтом бул, тарыхтагы эң кыска токтом. Мына ушул жоопкерчилиги чектелген Эрнест жана Янг компаниясы дайындалсын. Мындай бир преамбула жокпу бул токтомго? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, комитет тарабынан азыр бүт маалымат берилген, кандай талаптарга жооп бериш керек, кандай процесс жүрдү, ошол Айсара Нышановна комитеттин докладын жасаганда ошонун баарын берген да. Бизде ошонун баары жоктуктан ушундай суроо болуп атат. Ким жооп берсе жооп берсин. Убакытты токтотсоңор, токтогондо токтотсоңор, жигиттер, ким турат ошо? Аппарат убакытты токтотуп турсаңар. Айсара Нышановна ким жооп берет? Микрофон иштетип койгулачы. Адахан Кимсанбаевич, жооңузду кайтарып коюңузчу, мен укпай калдым. Кечиресиз. Убакытты кетирбей кармап тургула. Бул биздин жогорку кеңештин тарыхындагы рекорд кое турган эң кыска токтом болуп атат, бир сүйлөмдөн турган. Мына ол Эрнест деген ким, Янг деген ким, эмне үчүн ушуга преамбуласы жокпу бул токтомдун? Бул токтомдун преамбуласы бар. Биз банкка барганыбызда 4 ушундай аудитордук компанияга сунуш келтирилген экен. Биз булар үчөө тең отказ бергендиктен, жалгыз компания болгондуктан биз колдоп келгенбиз. Биз ал компания менен тааныштыгыбыз ошо Нацбанкта болду. Биз өзүбүздүн личный тааныштыгыбыз жок. Улуттук банктагы жооп берип койсо болот буга. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, Айсара Нышанова берген маалыматка да толуктоо катары ушу башынан биз 4 эл аудитордук компанияга чакыруу жөнөткөнбүз, ушу келип тендерге катышкыла деп. Анын 4 компаниянын ичинен 3-өө баш тартты, биздин иш графиги өтө жыштепчи. Ошо 4 компаниянын бир компаниясы өзүнүн сунушун берген. Биз ушу тендердик эрежелерге ылайык ошол компанияны баалап, ошонун жеңүүчү катары аныктаганбыз. Сиз азыр айттыңыз 5 жылдан бери ушунун репутациясы ушундай деп. Азыр айтылды 2019 жылы Адилет министрлигинен каттоодон өтүптүр. Болгон 3 жыл болуптур. Кайдан 5 жылдан бери? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, 5 жыл боюнча бул деген 5 жылдан кем эмес эл аралык ушу улуттук банк же борбордук банктардын аудит жүргүзүү тажрыйбага ээ болуш керек да. Ушул компания ушул талапка жооп берет да. Сиздер эч ким катышпаса, жалгыз ушул компания катышканда тендердин өткөнү туура болобу мыйзам боюнча? Ооба. Бул мамилеттик сатып алуулар боюнча дагы биринчи жолу тендер өтпөй калса, экинчи раунд болгон бир катышуучу болсо да тендер өткөзүп калган 3 компанияны айта аласызбы? Калган 3 компания кайсылар? PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche жана Mazars. Бардыгы чогулуп алып берип, анан жалгыз каласың деген сговор жок ортодо? Жок, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, булар компаниялар ушу тендерге катышпай калган себеби ушу 3 компаниянын эмеси борбордук филиалдары эми Москва шаарында болчу. Аны өзүңүздөр билгендей жанагы Украинада орун алган окуяларга байланыштуу ушу көп иностранный жана чет өлкөлүк компаниялар Москвадан көчүп кетишти да, ошого байланыштуу ошол КМШ өлкөлөрүнөн бир да компания катышкан жокпу? КМШдан же сунуш берген жоксуңарбы? Жок, ага сунуш берилген жок. Анткени КМШнын аудитордук компаниялар жанагы 5 жылдык минималдык тажрыйбасы бар талапка жооп бербейт да. Ошол 9 мамлекеттин ичинде бир да компания жок бекен, 5 жыл башта каттоодон өткөн, ушул иш менен алек болгон. Бир армянский компания бар.
Грант Торнтон деген. Бирок ал бизди текшерген да. Ошол эле бүт ошо КМШ өлкөлөрүнүн ичинде ошол эле Арменияда бир эле эл аралык абройго ээ болгон бир компания бар да. Башка компаниялар жок. Эл аралык аброюн ким тастыктайт? Эл аралык абройду тастыкташ үчүн өз талаптары бар. Репутацияга, жогорку деңгээлдеги репутацияга ээ болуш керек, скандалдарга малынбаган эмеси болуш керек. Тарыхы рейтинги бар болуш керек. Анан жанагы ушу улуттук банктык, борбордук банктарды текшерүү тажрыйбасы болуш керек да. Анан аудит жүргүзгөн аудиторлордун жанагы тиештүү эл аралык сертификаттары болуш керек. Мына жерде өтө керектүү инсандар экен, ошо тендер комиссиясынын мүчөлөрү. 160 миң дээрлик $160,000 төлөп берипсиздер да кызмат акысына. 156,800. Быйылкыны боло турчуну айтып атасызбы? Эйва. Боло турчу 156,800. Бул канча киши келип текшерет силерди эми? Баш аягы бир 10 киши келет. Демек $16,000 алат экен да, ортодон. Мындай эсеп жалпы жонунан ошондой болуп калат. Канча убакыт эсептешет? Текшеришет. Октябрь айында ишин башташат. Канча күн? Анан марттын аягына чейин аудитти бүтүш керек. Ошондо канча болуп калат? Бир жарым жылча жүрүп калышат да. Алардын баскан турган тамак аш ким төлөйт? Өзүнүн эсебинен. Биз ушу жанагыны сумманы эле төлөп беребиз, аягында болду. Бул Казакстандыкы деп атасыңар да. Казакстанда Эрнест менен Янг деген жигиттер жашайбы экен, э? Жок, бул Казакстандык эмес, бул филиалы, эң жакынкы филиалы ушу Казакстанга. Өздөрү кимдер? Өздөрү кайдан? Өздөрү бул деген бул эл аралык компания бул. Кайсы жерде? Офистердин баары бүт ар бир өлкөдө бар. Жок, башкы кеңсеси бар да, кайсы мамлекетке таандык? Башкы кеңсеси Америкада болсо керек, Кошмо Штаттарда. Болсо керекпи, жок ошол жердеби? Жок, булар юридика жагын ушу кайсы жерде регистрация болгон башкы кеңсеси, Британияда экен. Сиздер иликтешиңиздер керек, айланайындар. Биздин ар бир депутаттын кайсы жерде ким менен чай ичип атат, кайсы жака барып атат, ошондон бери иликтейсиңер. Анан ошол улуттук банкты текшере турган компанияны иликтебейсиңерби? Кайдан туулган, кимдер булар? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, биз сөзсүз иликтейбиз. Ошо Британияда регистрация болуп турду, ошо башкы кеңсеси. Англичандар экен да? Ооба, ошо регистрация ошо Улуу Британияда экен. Бирок кеңселери бүт дүйнө жүзү боюнча бар. Биз ушуну бекитпей койсок эмне болот? Анда аудит өтпөй калат. Башка жарыялайсыңар да, туурабы? Ооба. Анда урматтуу депутаттар, бизге ушул ата тегин жакшылап иликтеп келген бир компания келгенге чейин коюп туруу сунушун киргизем. Ушуну добушка койсоңуз кийин сунуштар катарында берем. Рахмат. Рахмат.